Саламатсыздарбы, ООД апталык парламент берүүсү. Канткенде кем байлыктарыбыз өзүбүзгө иштейт. Эмне үчүн авиабилеттердин баасы арзандабай жатат? Ушул жана башка олуттуу маселелер жана мыйзам долбоорлору тууралуу бүгүнкү чыгарылышта айтып бермекчибиз. Кумтөр алтын кени боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия Карабалта алтын афинаждоочу заводду жана бир нече лабораторияларды көрүп чыкты. Депутаттар иликтөөдө эмне таба алды? Бул мамлекеттин менчиги болуп аткан нерсени биз бирөөлөргө доверять этип атабыз да мен оюнам бул туура эмес нерседен. Аба жолунун асмандаган наркы, авиа каттамдар качан жонго салынат? Тармактык комитет жарандык авиациянын ишин сынга алды. Не кылып атасыңар? Жеткиле да барлыңар бул жерде. Деңгээлиңер жетпегенден кийин. Профсоюздун ыры жана чыры, эмгекчилердин акчасы кайда кетүүдө? Кесиптик бирликтердин иши канткенде ачык айкын болот. Эмгекчилердин акчасы чогулган акча. 222 миллион сом чогулуптур. Кумтөр алтын кенинин ишмердүүлүгүн иликтеген мамлекеттик комиссия узапараткан аптада өлкөбүздөгү бир нече лабораторияларды кыдырып, ошондой эле Карабалтадагы алтын афинаждоочу заводко дагы барып иши менен таанышты. Алардын эң негизги максаты өлкөбүздөгү кем байлыктарды так аныктап, анализдеп, ошондой эле колдо бар байлыктардын базасын түзүү болуп саналат. Кененирээк кийинки репортажда. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров баштаган эл депутаттары дегенде Кыргыз алтындын алдындагы борбордук лабораториянын иши менен таанышты. Аталган лаборатория 1940-жылдары түзүлүп, ошондон бери иштеп келаткан. Бир кезде күн түнү тыным албай эмгек кайнап турган лабораториянын азыркы абалы купулга толоорлук эмес. Болгону 36 киши иштейт. Эскилиги жеткен лабораториянын рынок шартындагы атаандаштыкка туруштук бериши кыйын. Они все должны приносить сюда. И в результате вашего только отчет там должен приниматься. А как они там сели, как курсовую работу переписали, и все. Бул лаборатория деле жеке лабораториялар чыгара турган анализдерди чыгара алат. Бирок аталган лабораториянын кызматына кызыкпаган шарттарда чыгып калышы толук ыктымал. Ушул иштеп турганда Кумтөрдө предполагаемый запастан 5 тонна ас болуп калды. Саан деле ас болду, же коррупция эч ким текшере алган жок. Сиздер айтып бересиздер, могу месторождениеде 8 тонна бар. Сиздер же частныйда. Саан деле 12 тонна ашып кетет. Ким контролдойт ушул? Демал, аны контролдогонго бул мамлекеттик лаборатория болуш керек да. Мурдагыдай геологиялык чалгындоо иштери кескин кыскарып кеткен, ошого байланыштуу да лабораториянын иши солгун. Эки экспедиция болсо, алар эч жакка чыкпаса, силер кантип разведка кылып атасыздар? Геологический партия акыркы жолу уже не помним качан алып келди. Вот видите, мына. Биринекин жаңы жабдуулар алынганы менен толук заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү жок. Иштегендердин айлык акылары төмөн. Имарат капиталдык ремонтко муктаж. Бизде бир дагы компания мындай туура эмес жазадыңар деген жок. Эскилиги жеткен менен бүгүнкү күндө бул группа азыр иштебей турат, потому что биз аккредитацияны өтө албайбыз могу кебетебиз менен. Ошондон булар азыр иштей албайт. Бүгүнкү күндө ушул эмелерге да помещенияларга бизге акча төлөйсүңөр деп азыр счетторубуз арестовать этилген. Лабораториянын иши менен таанышуу учурунда жеке тараптардын кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгы менен дал келбей калышы мүмкүн деген ойдун жаралганында бекеринен эмес. Переработкада дагы, при вывозе дагы. Ошонун баарында силер турушуңар керек. Лондонский биржа металлга чыгып атабы? Ал жерде дагы, если у нас есть сомнения, силердикин алып карап турган деп атпайбызбы? Анын үчүн силердин бүт цепочкаңар должны быть отлажены. 2 миллион доллар, 3 миллион доллар алгыла, жаңы здание кургула, жаңы оборудованиянын баарын алып, биздин байлыктарды кайтарып бергиле деп атпайбызбы? Депутаттардын пикиринде мамлекеттик лабораторияны толук кандуу ишке киргизүүгө мамлекет кызыктар болууга тийиш. Кудай буюрса комиссиянын жумушунун жыйынтыгы менен биз ошол жерде реконструкция кылбасак, биздин жанагы байлыгыбыз конституцияда жазылгандай бул мамлекеттик деген бул сөз бойдон эле кала берет. Себеби бүгүнкү күндө международный аккредитацияны өткөн Карабалтада бир лаборатория бар. Ошол лаборатория биздин баягы кыймыл аракетибиздин баарын ошол бекитип берет. Ал бул частный лаборатория. Анан эми мамлекет исторический бул мамлекеттин менчиги болуп аткан нерсени биз бирөөлөргө доверять этип атабыз да мен оюнам бул туура эмес нерседен. Комиссия мүчөлөрүнүн кийинки сапары Карабалта шаарындагы алтын афинаждоо заводунда улантылды. Карабалтадагы тоо кен комбинатынын тутумундагы жалгыз ушул афинаж заводу менчиктешпей калган. Айрым бир реконструкциялоону талап кылган маселелери болбосо, аталган заводдогу иш жаман эмес. 4-9 маркасындагы таза алтын куймасын чыгара алат.
Акыркы жылдары мындагы иштин оң жолго түшкөнү байкалат. Бизде азыр бул аффинажный заводдун мощностью азыркы убакта 40-45 тонна болот. Биз кийинки жылга да жылына биз да кийинки жылга пландап атабыз, чтобы 50-60 тонна чейин чыгарганга аракет кылып атабыз. Кудай буюрса, жаңы модернизация кылып, жаңы оборудованияларды сатып алып, ошонун ичинде иш жүргүзүп атабыз. Бизде азыр бул заводдун кубаттуулугу только 60% загруженный метилген, ошол 60% иштеп атабыз. Бизде Кыргызстандын Кудай буюрса баардык чыккан гендерди таза 4-9 алтын кылып чыгарганга биздин заводдун күчү жетет. Карабалта Тоо кен комбинатында дагы лаборатория бар. Ал лаборатория деле ар кандай анализдерди чыгарууга жарамдуу. Жаңылануу багытындагы аракеттер көрүлүп жаткан менен бул жакта деле заказ бергендер аз. Ага жараша иштин темпи сезилерлик эмес. Эптеп жан багып жатышкан. Ал эми ошол эле Карабалта шаарындагы Алекс Стюарт жекеменчик лабораториясында абал таптакыр башка 180ден ашуун адам эмгектенет. Лабораториянын жабдуулары биринен бири өтөт. Это Analytical фирма, да, это мировой лидер в рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Но прибор очень дорогой. В то же время, ну как бы, и анализ тоже там дорогие. Аталган лабораторияда иш 3 нөөмөт менен жүргүзүлөт. Лабораториялык иштердин циклинде үзгүлтүк болбойт. Мындагы иштердин көпчүлүгү компьютерлер менен башкарылып, жарым робот жабдуулар иштеп турат. Коопсуздук чаралары толук эске алынган. На каждом этаже, в каждом здании у нас стоят вот такие автоматические души для техники безопасности. Не дай бог, что-то там кислоту облеза подбежал, нажал, полилось на тебя, чтобы... Алекс Стюарт лабораториясы эл аралык алкакта иш алып барат. Ага Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан жана башка өлкөлөрдөн тынымсыз заказдар түшүп турат. Былтыркы жылы 3600 заказ түшкөн. Албетте мамлекеттик лаборатория менен бул лабораториянын айырмасы асман менен жердей. Бирок эл депутатынын пикирине караганда мамлекеттик лабораторияга таянып иш алып баруусу керек. Эми жеке деген жекеде, жеке менеджменттик дайыма мамлекеттик менеджментке караганда өйдө турат экен, дагы бир жол биз далил болуп атабыз да. Бул биринчиден. Экинчиден, мен как государственный комиссиянын тек комитет мүчөсү катары көп жолдагы жогорку кеңеште айткам, бул сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн мамлекеттик исследовательский лаборатория түзүшүбүз керек да. Эмне үчүн энди ар кандай маселелер болгондо баары бир эң акыркы жыйынтыкты, эң акыркы анализди бизге өзүбүздүн мамлекеттик лаборатория бериш керек да. Эмне үчүн эл аралык аба каттамдар калыбына келтирилбей, авиабилеттердин баасы арзандабай жатат. Жарандык авиация менен транспорт министрлиги абалдан чыгуу үчүн кандай иш аракеттерди жасап жатканын жогорку кеңештин тармактык комитетинин мүчөлөрү сурады. Белгилей кетсек, Бишкек-Москва авиа каттамы 92 000 рубльга чейин чыгып, рекордтук баа коюлган. Ошондой эле ички каттамдарда дагы иш жакшы эмес. Ушул күндөрдө Бишкек-Москва учагына жол кире 37 000 рубльдан жогору. Анткени регулярдуу каттамдар калыбына келген эмес. Жүргүнчүлөр териси сыйрылып кымбат экенине карабай, чартердик рейске чыгууга аргасыз. Ал аз келгенсип башка жакта талап кылынбаган. Негиздеме деген маалымат тоноочулуктун бир түрүнө айланган. 700 000дей мекендешибиздин жумушу Орусияда экенин эске салып, эл өкүлдөрү маселени тездетип чечүүнү талап кылды. Основание деп туруп, авиакассаларда ар бир барган жарандан 5 000ден 10 000ге чейин алып атышат. Бул эмне деген коррупционный схема? Монополияга каршы агенттик, азыр агенттик эмес, булар кызмат деп аталат, кандай булар дагы тапшырманы берип, ушул баалар боюнча ийгиликтеп чечим кабыл алышса. Биз мына Түркия менен Кыргызстандын ортосунда атайын мыйзам кабыл алдык баалар боюнча. Түркия тарабы өзү суранып, жанагы бир определенный баадан ашырбоо боюнча атайын мыйзамды карап бергенбиз. Россия менен керек болсо мыйзамды алып келгиле. Москвага баргандар Стамбул аркылуу учса арзаныраак, бирок Орусиянын жарандары үчүн гана. Кыргызстандын жарандарына да Түркия аркылуу арзан учууга мүмкүнчүлүк берүү зарылдыгын депутат айтып чыкты. Допустим, через Стамбул они могут лететь за 20 000 улететь могут в Москву. А наших не пускает. Россияне могут улететь, а наших не пускает. Ушул маселеге тоже надо вот рассмотреть этот вопрос. Жакында эле министр Гүлмира Абдыраева Москвага сапар менен барган. Ал жолугушуулар азырынча жыйынтык бере элек. Осы визитте ушул маселени чечип келет деген үмүттө болгонбуз да.
ошол Россиян транспорт министри менен жолуктуңуз, конкреттүү кандай сүйлөшүүлөр болду? Мы с ним договорились, что при положительном решении Роспотребнадзора и штаба, оперативного штаба Российской Федерации по ковидной ситуации сразу начнется возобновление регулярных рейсов и поэтапное сокращение чартерных рейсов. Алеми Евросоюздун кара тизмесинен Кыргызстандын чыкпай жатышы жарандык авиациянын 15 жылдык кайгысы болду. Ар бир министр жакын арада кара тизмеден чыгабыз, иш-аракеттер болуп жатат деп ишендирип келишкен. Учурдагы транспорт министри Гүлмира Абдыраева 3 жыл мөөнөттү айтууда. Бирок ага да ишенүү кыйын дешет депутаттар. Өтө коррупциялашкан транспорт курулуш коммуникация министрлиги деп сындалып келет. Муну резонанс жараткан окуялар жана фактылар айгинелеп турат. Биз келгенде эле күн тартибинде ушул маселелер болчу. Бир маселе чечилген жок. Мына канчанчы транспорт министри келди. Жөнөкөй эле Састомкадагы пост айтайынчы. Тургузуп койгон иштеген жок. А канча миллион акча кетти. Азыр транспорт министрлигинин чекесин апарып тургузурса болот. Бардыгын иш козгосо болот. Мен билем, сиздерде 76% кызматкерлерге кылмыш. Күнгө түшкө чейин кабинетте отурат, түштөн кийин КГБнын же АКСтин же Финполдун же МВД суракта жүрөт, туурабы? Туура. Коррупцияны жоймоюнча бул тармакта кара тизмеден чыкпайбыз. Не кылып атасыңар? Кеткиле де бардыңар бул жерде. Деңгээлиңер жетпегенден кийин. Ошотуп бергиле. Жасай турган балдар келип иштесин. Зачем беретесь за то, что не можете? Заявление жазып кеткиле да. Бул чоң, огромный тармак экен. Биз иштей албайбыз. Кетели. Элге уят болуп атабыз депчи. Тармактагы коррупция демекчи депутаттар бир нече башка жагымсыз көрүнүштөрдү ачыкка чыгарды. Летчиктер жыл сайын бир лицензия алышабы, жыл сайын мына ошол жерде чоң коррупция бар деп бизде кайрылар болуп атат. Ар бир летчиктин уруксат алуу, ошол лицензия алганга ар бир жылда $1000 төлөө ставкасы бар экен. Аны барыңыздар иштен билесиздер, бирок эми мындай көрмөксөн билмесен болосуздар, ушул нерсени жок кылуу, ушул коррупциянын жок кылууну караңыздар. Айрастан деген бір авиакомпания келді, грузовой. Кыргызстанга пайда канап келебиз дейт. Только ушул жерде хап кылалы, тиги чыгыштан Европага жүк ташыйбыз дейт. Ушул жарым жылдан бери ыйлап жүргөн, азыр эмне болду? Регистрация болду, болгон жокпу, белгисиз. Кабыл албайсыңар. И анан издеваетесь. Жыйында депутаттар айткан сын пикирди жарандык авиациянын ардагерлери да бышыктады. Төлөн Арпачиевдин бабында эгер тармакты терең анализ кылып, система оңолбосо Кыргызстан 3 жыл эмес, 10 жылда да кара тизмеден чыкпайт. Министрликтин жарандык авиация бөлүмүндө тармак жөнүндө такыр түшүнүгү жоктор отуруп, тек гана айлык акы алууда деп кошумчалады ал. Они уже показали себя, как они в агентстве работали. По 10 лет сидят там. Просто зарплату получают. Просто так. Потому что мы уже, да, нам стыдно, мы уже 15 лет не выходим. Казахи вышли, узбеки вышли, таджики вышли, все работают, все нормально. У нас ни самолетов нету, ни национального перевозчика нету, ни кадров нету. Мындан соң элекүлдөр кара тизмеден чыгуу боюнча конкреттүү жол картаны алып келүүсүн министрликтен талап кылды. Андан тышкары ички каттамдарда да билеттин таңкыстыгы болуп, жарандар депутаттарга чейин кайрылууда. Элекүлдөрү ички каттамдарды дагы көбөйтүү тапшырмасын берди. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен Улуттар уюмунун баш катчылыгынын Борбор Азия боюнча өкүлү Наталья Германды кабыл алды. Тараптар Кыргызстан менен Бириккен Улуттар уюмунун кызматташтыгын талкуулап, 2021-жылдагы шайлоо жана өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча сөз кылды. Төрага Талант Мамытов шайлоо жана референдумга даярдыкка токтолуп, добуш берүүнүн ачык айкындуулугун камсыздоо багытында улуттук жана эл аралык уюмдардын, анын ичинен буунун өнүктүрүү программасынын өкүлдөрү дагы байкоочу катары чакырылганын белгиледи. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү Наталья Герман шайлоо таза жана ачык айкын өтөрүнө ишенерин билдирди. Жаңы конституция кабыл алынса, мыйзамдарды ага шайкеш келтирүү зарыл. Демократияны өнүктүрүү жана адам укугун коргоо багытындагы мыйзамдык базаны инвентаризациялоого, эксперттик жана техникалык жардам көрсөтүүгө буу даяр экени маалым болду. Төрага Талант Мамытов Кыргызстан демократияны өнүктүрүү жана адам укугун коргоо багытындагы иштер улана берерин белгилеп, андан тышкары бардык эл аралык милдеттемелер аткарыларын кошумчалады.
Ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева дагы Бириккен Улуттар уюмунун баш катчылыгынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен жолугушту. Анда аялдарды колдоо, лидер айымдардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу маселелери талкууланды. Андан тышкары тараптар өлкөдөгү социалдык жана саясий абалды жөнгө салуудагы Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу тууралуу сөз кылды. Төраганын орун басары Аида Касымалиева 11 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо алгач ирет айым талапкерлери үчүн 30% квота бөлүнөрүн айтты. Наталья Герман жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн 30% квотанын киргизилишин кубаттады. Атамекен партиясынын тизмеси боюнча жаңыдан мандат алган Шералы Абдылдаев Жогорку Кеңеште ант берип, өзүнүн ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришти. Ал депутаттык мандатынан ажыратылган Өмүрбек Чекебаевдин ордуна келди. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери болуп депутат Сайдулла Нышанов шайланды. Ал эми фракция лидеринин орун басары кызматы депутат Шайлообек Атазовго берилди. Элибиз үчүн ишти алдыга жарганга аракет кылам. Дагы бир жолу ишеничиңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Жогорку Кеңеш Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны убактылуу кызматтан четтетүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул сунушту парламентке президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов киргизди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага УКМК кылмыш ишин козгогон эле сотторду тандоо кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы анын кол тийбестигинен ажыраткан. Жогорку Кеңеш сотторду тандоо кеңешине көрсөтүлгөн талапкерлерди бекитти. Парламенттин тиешелүү токтому кабыл алынды. Жогорку Кеңештин парламенттик көпчүлүк коалициясы Дүйшөналиев, Болоткан Жолдошева, Лунара, Сулайманов, Жолдошбектин талапкерлигин көрсөткөн. Судьялар кеңеши сунуштаган талапкерлер Камчыбеков Шералы, Гинеев Марат, Барктабасова, Эльмира болду. Оппозициялык парламенттик фракциялар аркылуу Арзыбаев Алмазбек, Сатылганов Бактыбек, Качкыналиева Динара сот тандоо кеңешине мүчө болушту. Суроо жооп учурунда айрым депутаттар ачуу сын пикирлерди айтып, сот тандоочуларды таза иштөөгө чакырды. Кадырына карап тандоо атсыңарбы, же капчыгына карап тандоо атсыңарбы, айтор, силер жоопкерсиңер. Бүгүнкү сот системасынын чирип жок болгондон сиздердин да жоопкерчилик бар да. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,7 миллиард кубту түзүп, нормадан өтө төмөндөп кеткен. Жогорку Кеңештин тармактык комитети өкмөттүн кыш көз мезгилинде жасаган иштери тууралуу маалымат укту. Эл өкүлдөрү ыкчам чара көрүп, комплекстүү иштерди жасабаса, суунун деңгээли дагы да азайып кетиши ыктымалдыгын айтууда. Ал эми өкмөт өкүлү абалдан чыгуу үчүн электр энергиясын сырттан экспорттоп келүүнү, ошондой эле ички керектөөнү дагы азайтуу зарылдыгын айтууда. Токтомдун аткарылышы боюнча энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев баяндама жасады. Министрдин айтымында азыр Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кооптуу чекке жеткен. Тез арада аракет көрүлбөсө 2022 жылы суунун көлөмү 5,5 миллиард кубка чейин төмөндөп кетерин тастыктады. Бүгүнкү деңгээл 8,7 миллиард, бул өтө төмөн деңгээл. Азыркы учурда ушул сууну биз кармап калганга, ушул деңгээлди кармап, анан мындан ары сууну көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Казакстандан электроэнергияны Казакстандан алып атабыз. Бүгүнкү күнү Казакстандан 100 миллион киловатт электроэнергияны алдык. Азыр суткасына орто эсеп менен алганда 5 миллион киловатт электроэнергия Казакстандан келип атат. Талкуу учурунда депутат ушул тапта Казакстан Өзбекстандан импорттолуп жаткан электр энергиясынын баасы, жылуулук электр борборундагы көмүрдүн сапаты тууралуу маселени көтөрдү. Ошол импорт выработка электричество келсе, кандай баа менен келет? Мындай стратегический, энергетический безопасностьубузду карасак. Биринчи кадамда биз суунун кириши менен суунун кетишин тууралашыбыз керек. 12 миллиард жылына суу кирип атабы, 12 миллиардтан көп сууну агызбашыбыз керек. Анын кандай жолдору бар? Анын 3 эле жолу бар. Же тыштан импорт алып келиш керек, өзүбүздүн генерациябызды көтөрүшүбүз керек, же ички керектөөнү азайтышыбыз керек. Депутаттар өндүрүлгөн ар бир киловатт электр энергиясынын баасы, электр тармагындагы жоготууларды кыскартуу боюнча кандай чаралар көрүлүп жатканын такташты. Казакстандан 1 миллиард киловатт электр энергия алабыз дегениңизге мен түшүнүп калдым.
2021 жылга 2022-2023 жылга 300 миллион киловатт электр энергияны алар бериш керек өзү. Сиз авансқа алып жатыпсыз да 22-23 жылқыларды? Ооба, биз 3 жылдык объем 900 миллион киловатт саатты быйыл алабыз. Анан 3 жылда 300 миллиондон кайтарып беребиз. Эгерде өлкөнүн жарандары акырындап толугу менен газды колдонууга өтсө, Бишкек жебинде өндүрүлгөн электрдин, жылуулуктун баасы кандай сакталарына кызыккандар болду. Мен билгенден мынакей көбүнчө газга өткөндөрдүн баары тең эле той светке өтүп алышат. Же болбосо көмүр жакшат да, газды такай колдонушпайт да. Эмне үчүн дегенде газдын баасы аябагандай чоң экен да. Анан кийин ошо менен баягы ТЭЦ-үстүн электричествосу дагы мындан да көбөйүп кетпейби деген ой болуп атат да. Биз ушу атайын жанагы газды минималдуу баа менен алып келели деп аракет кылып атабыз. Эл өкүлдөрү Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,7 миллиард кубка чейин төмөндөп кетүүсүнө ким күнөөлүү экенин тактап, ошондой эле авариялык өчүрүүлөр 4%га көбөйгөнүнүн себептерин сурашты. Авария өткүнчүлөр бул авариялардын кесепети эмнеден келип чыкты? Морчуна 2 миллиардты кыскартып койгондон болду, вовремя ремонттор болбой калдыбы деген ойлорду айтып атабыз да. Туурабы? Дайын жолу кыскартып бергенде жол по факту болгондо эми ал кайерден авария боло турган заранее билбейсиңер да. Силер билесиңер да планированно канча нерсени ремонт кылыш керек, текущий ремонт канча болуш керек. Ошонун негизинде болуш керек да. Муну алып коюп анан кийин 2 миллиардты кыскартып алып, анан бюджетти байытабыз деген ойдон алыс болуш керек деп айтып атабыз да. Талкуунун жыйынтыгында комитет өкмөттүн 2020-21 жылдын күз-кыш мезгилинде Бишкек шаарынын керектөөчүлөрүн электр жана жылуулук энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча ишин канааттандырарлык деп тапты. Ноокат шаарын таза суу менен камсыздоо жана саркындуу суу тутумун реабилитациялоого Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 4,8 миллион евро грант насыя бермей болууда. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети макулдашуу долбоорун бир нече сунуш пикирлер менен жактырды. Грант насыя кандай шарттар менен берилип жатат? Долбоор качан жүзөгө ашат? Кийинки репортажда. Донорлор берип жаткан грант насыянын финансылык шарттарын эл өкүлдөрү жактырууда. Берилип жаткан 4,8 миллион евронун 2 миллиону грант болсо, 2,2 миллион евросы насыя. Япон өкмөтү техникалык колдоо катары 600 000 евро берүүдө. Насыянын мөөнөтү 15 жыл, 4 жылы жеңилдетилген мөөнөт, пайыздык коюм жылдык 1%. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 3 жыл, насыяны кайтаруу механизмдери каралган, сууга болгон тарифтин эсебинен кайтарылат. Тарифтердин жогорулашы келечекте займчынын кредиттик милдеттемелерди өз алдынча төлөп берүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу менен байланыштуу. Бул чечим жергиликтүү кеңештин депутаттарынын макулдугу менен кабыл алынат. Ноокат шаарында жана анын айланасында жыш жайгашкан айылдарды кошкондо 100 000 адам жашайт. Андыктан аймакта таза суу маселесине караганда да санитария гигиена үчүн саркындуу суу тутумун жасоо курч турат. Бирок долбоордо биринчи кезекке таза суу чыгаруу коюлуп, канализацияны экинчи планга калтырып коюшкан. Эл өкүлү муну жаңылыштык деп эсептеп, саркындуу суу системасын таза суу менен чогуу жасоону талап кылды. Анткени район борборунан өткөн Ош-Исфана жолунун реконструкциясы дагы башталганы турат. Ага чейин саркынды суу бүтүп калса, жаңы жасалган жол да бузулбай, элге да ыңгайсыздык жаралбайт эле. Бул проект 6 жыл кечиккенин негизги себеби ушул болчу да. Бир учурда бүтүрөлү, жолдорду кайра каза бербейли, саркынды сууну кошо киргизсек жакшы болот деген проект болчу да. Сиздер менен макулдашууга алып келип атасыздар. Анан Ноокат шаарын, Ноокаттын шартын сиздер билесиздер да. Саркынды суу основное снаруженияга жер табылган. Туурабы? Азыр эч кандай тоскоолдук жок. Буну экиге бөлүп эмне кыласыздар? Мына макулдашуу бар экен, сиздер ушул кошумча акчасын кошо чече бербейсиздер. Депутаттар таза сууну үнөмдүү пайдалануу маселесин дагы көтөрүп, шаардык суу канал ишканасына сунуштарды берди. Абоненттерден сууга төлөм адилеттүү алынуусу үчүн ар бир үйдө эсептегичтер болушу кажет. Талкуу жыйынтыгында долбоордун айрым жерлерин өзгөртүү сунуштары менен макулдашуу жактырылды. Эмгекчилердин укугун коргой турган кесиптик бирликте бири-бири менен чабышып, ич ара ынтымагы ыдыраган. Мунун себеби
Профсоюздарга таандык делген ири эс алуучу жайлар сатылып кеткен, ошондой эле алар мыйзамсыз менчиктештирилген. Ал аз келгенсип кесиптик бирликтин жетекчилери өздөрүнө эбегейсиз чоң суммадагы айлык акыны коюп алып, эмгекчилерден чогулган каражатка эсеп бербегени дагы нааразычылык жараткан. Эми эл өкүлдөрү профсоюздардын ишинин айкын ачыктыгын камсыз кылуу үчүн мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат. Мыйзам долбооруна 3 өзгөртүү киргизилүүдө. Анда профсоюздар федерациясынын жетекчилигине 35 жаштан 65 жашка чейин гана деген чектөө киргизилүүдө. Жетекчиликке дайындоо мөөнөтү 5 жыл жана эл тарабынан чогулган каражаттар кайда жумшалгандыгы тууралуу жылына отчет берип туруу каралууда. Андыктан мыйзам долбоору кесиптик бирликтер багытындагы мыйзамдарды өнүктүрүү аркылуу бирликтин ишмердүүлүгүн жакшыртаарын билдирди. Ошол жердеги профсоюздун мүчөлөрү, ошол профсоюзда иштеп аткан жетекчилер, тармактагылар тең укуктуу болушун деп атабыз. Анан сырттан дагы мисал үчүн депутат болуп 5 жыл иштеген адам, мамлекеттик кызматта жүргөн адам, губернатор болуп жүргөн адамдар аяка катыша албайт бекен. Эмне профсоюз тарта албайт бекен эси шайласа. Ошон үчүн биз ал норманы алып атабыз. Булар уставына киргизип алыптыр. Ошондо мыйзам боюнча 70-80 жаштагы өлкөнүн жарандары же пенсионерлер кесиптик бирликтердин жетекчилик кызматына кайра келе алышпайт. Бирок бул мыйзам долбооруна Тышкы иштер министрлиги каршы. Министрликтин ыраазтоосунда айрым эл аралык макулдашуулардын жоболоруна карама-каршы келерин белгилешүүдө. Ушунда өздөрүнүн сунуштарын айтып атат, пикирин билдирип атат. Ошон үчүн карап бериңиздер деп сиздерге жөнөткөнбүз. Мен айтып атам, силерге айтып атам. Алгандан кийин жазбайсыңар, биздин мыйзамды алып туруп жазып бербейсиңер. Абасына айтпайсыңар. Кожобек Жайчыбек, демилгечилер, бул статья боюнча ФСП плюска болут шайкеш келбейт, тура эмес келет экен деп. Абасына айтып бериңизчи мага. Эл өкүлү Кожобек Рыспаевдин айтымында айына профсоюзга акча төлөгөн элдин каражаты каяка кетип жатканы бүдөмөк. Себеби акча берген жарандар өз убагында үзгүлтүксүз эс алууга мүмкүнчүлүк жок. Кесиптик бирликтердин карамагындагы пансионаттар чекесинен урап эскилиги жеткен. Кээ бирлери убагында жеке менчиктерге сатылып кеткен. Андыктан мыйзамдын максаты башаламандыкты жөнгө салуу экенин ырастады. Мына бир эле Минобразованияда 2019 жылы биз алдык запрос кылып. Эмгекчилердин акчасы чогулган акча 222 миллион сом чогулуптур. Негизи эле аталган мекемеде эмгекчилер үчүн эс алуу жайларына путевкалар тааныш аркылуу таратылып, союздан мураска калган профсоюздарга тийиштүү кыймылсыз мүлк эсеп кысабы жок сатылып же ижарага берилип, андан уюмдагы бир топ уч топ гана пайда көрүп жатканы эл өкүлдөрү тарабынан көтөрүлдү. Силерге член болгондор ошол силерге даттанып, ыйлап келип атышат да. Силерди тааныбайбыз деп келип атышат да. Силер бир 100 киши аркылуу шайланып алат экенсиңер, болду, зарплатаны коюп алгансыңар. Каяка кетет ошол акча? Мисалы үчүн ошол ай сайын жыйналган акча кайдан кетет? Силердики жанагы пансионатка барып, эс алып, антып аткандардын баары тең ал мамлекеттин акчасы. Элдин акчасы кайда кетип атат? Кыргызстанда соңку жылдары профсоюздар федерациясынын тегерегинде күн алыс эле айыптоолор айтылып, жетекчилерине болгон нааразылык, алардын алган эмгек акыларынын көптүгү дайыма ызы-чуу жаратып келет. Учурда өлкө ичинде 29 тармак боюнча профсоюздар бар. Ага 800 миңге жакын адам мүчө экени айтылат. Жыйынтыгында мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. Депутат Абдыбек Дүйшалиевдин аракети Ассалам кайрымдуулук фондунун көмөгү менен Тоң районунун Кайнар айылынын таза суу проблемасы чечилди. Буга чейин кошуна айылдан таза суу ташып ичкен кайнарлыктардын эми ар биринин өзүнүн үйүнөн таза суу чыгып калды. Ошондой эле Төрткүл айыл аймагында жаңыдан курулган маданият үйүнүн ачылышы дагы болуп, ага эл өкүлү катышып кайтты. Таза суу чыккан күндү айыл тургундары чоң кубаныч менен белгилешти. Өтүнүчү аткарылган үчүн депутатка жана кайрымдуулук фондко ыраазылык билдиришти. Кайнар айылынын жашоочулары таза суудан кыйналып, депутатка кайрылган болчу. Баары жакшы болду, иштер ийгиликтүү болуп, чогуу кеңешип анан ушу айылга ар бир үйгө суу кирип бердик азыр. Ысык суу, мурдак суу экөө тең бар. Анан биздин элдин атынан жана өзүмдүн атынан ушу негизи Абдыбек Дүйшалиевич жакшы карашты да бизге. Ушуга ден соолук, үй бүлөсүнө аманчылык каалайбыз. Тоң районунун Төрткүл аймагындагы маданият үйү курулуп колдонууга берилиши аймактагы көңүл жылыткан жаңылык болду. Курулуштун каражатынын чечилишине салым кошкон эл өкүлдөрү ачылуу салтанатына катышты. Белгилей кетсек, курулуш Ысык көл облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Ушул маданиятка көңүл бурулуп, маданият бул убактарда каралбай калган убак эле мыназы болсо жакшы ылажы болуп, маданиятка көңүл бурулуп, жакшылыктар болуп турат. Ушуга эми мындан аркы дагы балдардын атынан
ошо маданиятына кандай бир жардамдар болсо, кандай үлүш керек болсо, ошого жардам берип, карашып турганга өзүбүз жардамыбызды берип турабыз. Ушуну менен көрсөтүүбүз жыйынтыкталат. Сиздер парламент берүүсүн көрдүңүздөр. Жогорку кеңеш жаңылыктары менен парламент радиосунан, кеңеш KG сайтынан жана социалдык медиалардан таанышсаңыздар болот. Берүүнү жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.